2 жыл мурун бул үйдүн ордунда кам кыштан салынган утурумдук жашоого гана ылайыкталган чакан бөлмө бар эле. Сөрүдө баш калкалаган 6 баланын энеси Канике Ибашеванын кыйын күндөрү артта калды. Үй бүлөсү менен 3 бөлмөлүү жаңы конушка көчүп кирди. Үй бүлө минтип кайрымдуу жарандардын колдоосу менен жаңы конуштуу болду. Ошо 6 балам менен квартираларда жүрдүм, кыйналып. Мынантип элим барсыңбы үй салып берип, жылуу үйгө кыштын алдында киргизди бизди. Аларга да рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушинтип балдарым менен сүйүнүп, жылуу үйгө кирип отуруп калдык. Канике Ибашева Кара Суу районунун Сары Колот айыл өкмөтүнүн тургуну. 6 баланын энеси. Мурунку жолдошу каза болгондон кийин турмуштун оор күндөрүн көрүп, балдары менен Батирден Батирге көчүп жашап жүргөн. 2 жыл мурун ушул айылдан жер алып, баш калкалап келүүдө. Күйөөсү өтүп кеткен эле. Андан кийин кичи турмушка чыккан. Действительно кыйналып жашаган оор үй бүлөлөрдүн бири эле. Жардам бердик. Кудайга шүгүр, эми дагы андан кийин Элик Барсымов кайрымдуулук фондуна кайрылган экен. Булар дагы мынтип үй салып берип, жардам берип атат. Рахмат ушуларга дагы. Ыраазы болсун. 3 бөлмөлүү үйдү курууга 600 000 сомдун тегерегиндеги акча каражаты сарпталды. Курулуш материалдары гана алынып, куруучулардын вазифасын ыктыярчы топтордон турган демилгечилер үйдүн курулушуна кол кабыш кылышты. Курулуш материалдарын сатып алууга кайрымдуу адамдардан курулган Элим Барсыңбы фонду жакындан жардам көрсөттү. Бул 11-үйгө басым жасаганыбыздын себеби бул эже квартирадан квартирага жашап, анан ушул айылга келип, мына тапчанда жашап аткан өтө оор акыбалда болчу. Эже 6 баласы бар. Эртеге суук болот деген күнү биз эжени үйгө киргиздик да, мына Элим Барсымбы фонду менен биргеликте ушул үйгө киргизгенибизде биз да кубанычта болуп турабыз азыр. Муктаждарды колдоо жеке программасынын алкагында Ош областында азыр 12 турак үй салынып жатат. Аларды жашоо шарты оор үй бүлөлөргө белекке беришүүдө. Ар бир үйдү куруп берүү үчүн фонддун өкүлдөрү өзгөчө көңүл буруп, муктаждарга гана турак жай салынууда. Бул жылкыга азыркы убакта 9-10-11 үй деп 11-үйдү эң биринчи бүтүрүп бердик. Ушул күнгө чейин эже тапчанда жашап жүрдү. Ал эми азыркы дагы алдыңкы апталарда 9 жана 10-үйүбүздү тапшырып алдындабыз. Ал эми буюрса 12-13-үйүбүздү балким жаздан баштайбыз. Жаңы конушка ээ болгон үй бүлө жакын кошуналарын, жакындарын чакырып мейман күтүштү. Айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү жана фонддун атынан кыйын кырдаалда бири-бирин колдоп жардам берген кайрымдуу инсандарга ыраазычылыктарын айтышты. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Рахмат айтуу үчүн келдик. Ушундай ишиңиздер ийгиликтүү боло берсин. Мындан кийин да ушундай эл үчүн иштеп, камкордук кылууга Алла Таала силерге ден соолук берсин.